күнгөй тескейин бүгүн депутаттар жана эксперттер менен арай көз чарай талкуусунда кеп кылабыз. Берүүнү мен Элиза Киненбаева алып барам, дегенде соңку жаңылыктар алар менен Бакыт Асанов тааныштырат. Рахмат, саламатсызбы? Дүйнөлүк саламат сактоо уюму дүйнөнүн ар тарабында учурда коронавирустун 3-чү толкуну жүрүп жаткандыгын билдирди. Мындан улам COVID-19 вирусун жуктурган жана каза болгондордун саны өсүүдө. Буга ооруга каршы эмдөөнүн жай жүрүп жатканы, бет кап тагынуу сыяктуу алдын ала эрежелердин начарлашы жана дельта түрүнүн тез жайылышы себеп болууда. Вирустан каза болгондор дүйнөдө 9 жумадай азайгандан кийин өткөн аптадан тарта кайра көбөйүп 3%га өстү. Ал эми дүйнөлүк саламат сактоо уюму вирус жуктургандар саны да 10%га өсүп, Бразилия да көп катталып жаткандыгын билдирди. Ал эми Кыргызстанда болсо акыркы суткада коронавирустан дагы 10 бейтап көз жумду. Бул тууралуу коронавируска каршы күрөшүү штабынан кабарлашты. Акыркы вирустун айынан күн сайын ондун тегерегиндеги адамдар жарык дүйнө менен кош айтышууда. Вирус соңку 1 сутка ичинде 1290 адамдан табылган. Ушул тапта Кыргызстандын аймагында Кытайдын Sinopharm жана Орусиянын Sputnik V вакциналары менен коронавируска каршы эмдөө жүрүп жатат. Кыргызстандын мусулмандардын аалымдар кеңеши коронавируска каршы вакцина алуу үчүн атайын фатва да чыгарды. Бул тууралуу муфтияттын басма сөз кызматы кабарлап, коронавирустун жайылышын алдын ала турган жалгыз ыкма эмдөөдөн өтүү экендигин билдирди. Ал эми Кыргызстан мусулмандарынын муфтии Замиражы Ракиев дагы өзү эмделгендигин билдирип, башка мусулмандарды дагы коронавируска каршы эмдөөгө чакырды. Ушундай оорулар пайда болуп, жайылып, адамзат айласын таппай калган учурларда ошол учурдагы медицина илиминин баягы акыркы чечимине таянып туруп иш кылат. Азыркы учурларда бул коронавирус, ковидтен арылуунун бирден бир жолу бул вакцина сайдыруу деп дүйнөлүк медицина ушул учурларда жарыялап аткан учур. Өткөн аптада Кытайдан Sinopharm вакцинасынын бир нече миң дозасы алып келинген. Учурда өлкө аймактарында 800дөн ашык эмдөө пунктунда вируска каршы эмдөө жүрүп жаткандыгын Саламат сактоо министрлиги буга чейин билдирген. АКШ июлдун айынан тарта Ооганстандагы 20 жылдык терроризмге каршы операциялары учурунда көмөктөшкөн оогандыктарды эвакуациялоо планын ишке ашыра баштайт. 14-июлда АКШ өнөктөштөрү үчүн баш калкаттуу операция бекитти. Ага ылайык атайын иммиграциялык виза алгандар биринчилерден болуп Ооганстандан чыгарылат. Ошондой эле виза үчүн документ тапшыргандарга убактылуу башка жактан баш калкада берилмекчи. Мамлекеттик департаменттин расмий өкүлү Нет Прайс коопсуздук маселелеринен улам алгачкы рейстер менен канча адам чыгарыларын жана кайда жөнөтүлөрүн ачык айткан жок. Мында атайын иммиграциялык виза алуучулардын коопсуздугу биздин башкы приоритет. Алар узак жылдардан бери көп учурларда чоң тобокелчилик менен Кошмо Штаттарга жардам берип келишти. Биз алардын коопсуздугун коркунучка калтырып кетүүнү каалабайбыз. Буга чейин президент Джо Байден администрациясы визага документ тапшырып, бирок аны ала элек оогандыктарга убактылуу баш калкалап турчу 3-чү өлкөнү ачык жарыялай элек. Пентагондун расмий өкүлү Джон Кирби бул үчүн бир нече өлкө караштырылып жаткандыгын, бирок акыркы чечим кабыл алына электигин билдирген. Ал тапта Германиянын канцлери Ангела Меркель бүгүн 15-июлда Вашингтондо АКШнын президенти Джо Байден менен жолугат. Бул визит анын канцлер катары акыркы сапарларынын бири болуп калат. Германияны 16 жылдан бери башкарган Меркель быйылкы шайлоодон соң кызматын тапшырарын жарыялаган. Анын АКШга сапары Германияда парламенттик шайлоого 2 ай калганда болуп жатат. Байден менен жолугушат немис канцлери АКШ Германия кызматташтыгы туруктуу түрдө өнүгүшүн белгилейт деп күтүлүүдө. Кошмо Штаттарда Дональд Трамп президент кезде дипломатиялык пикир келишпестиктер болгон эле. Эми Джо Байдендин кызматка келиши менен Германия менен мамиле кайрадан жакындады. Рахмат, Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырды.
Берүүбүздү улантабыз. Парламент президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун биринчи окууда талкуулап добуш берүүгө жиберди. 2 күн катары менен талкууланган бул долбоор көпчүлүк депутаттардын сынына кабылды. Бул теманы бүгүн арай көз чарай талкуусунда көтөрөбүз. Талкууну Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы жүргүзөт. Чоң рахмат Элиза, кайрылуу кеч урматтуу угарман, көрөрман. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаттары Айнуру Алтыбаева жана Эмиль Токтошев катышып жатышат. Анан тышкары жарандык платформа уюмунун жетекчиси Айнура Усупбекова катышууда. Кош келдиңиздер, урматтуу коноктор. Президентти түзүп, Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы жетектеген жумушчу топ ошо президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамды 2 ай даярдады. Долбоор 30-июнда президенттин атынан жогорку кеңешке келип түшкөн. Ал аралаш шайлоо системасын сунуштап жатат. Башкача айтканда, конституцияда көрсөтүлгөн 90 депутаттын 35-и мажоритардык, 55-и пропорционалдык система менен шайланат. Бирок мындай сунуш парламентте 2 күндөн бери кызуу талкуу жаратып жатат. 35-55 форматындагы аралаш системаны сунуш кылууда жумушчу топ кандай негиздерге таянды жана анда кандай тобокелчиликтер бар? А дегенде ушу жумушчу топтун мүчөсү катары Айнур айым, сизге суроого жооп берсеңиз. Саламатсыңар, урматтуу радио көрөрмандар. Тактоо иретинде бул президенттин буйругу менен жумушчу топ түзүлгөн жумушчу топ биз кандайдыр бир мыйзам долбоордун үстүнөн иштеген жокпуз. Биз ушул шайлоо системалардын үстүнөн иштегенбиз. Ушул жумушчу топко бир топ эл аралык эксперттер, Борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрү, парламенттен 4 мүчө, көптөгөн баягы мамлекеттик органдарды 30дан ашык деп атат. Да, где-то 35 мүчөлөрү эсимде да жок. Мындай чоң жумушчу топ эл аралык, ведомство аралык жумушчу топ түзүлгөн. Биз ошол системаларды карап чыктык. Мен ушул эл аралык эксперттерге ыраазычылык билдирдим. Анткени көп мондай аралаш системаларды да презентация кылышты. Чисто мындай пропорционалдык системаларды, айрым одномандатный системалардын да плюс-минусун да айтышты. Биз ошо системалардын үстүндө иштегенбиз. Чындыгында айтайын, айрым мамлекеттерде азыркы ушу мыйзам долбоордогу сунушталган концепцияда аралаш система, параллельная системада деп айтып койсок болот. Мындай ийгиликтүү эле иштеп келатышат, бирок биз ушул азыр талкууда да айттык. Биз бул аралаш системада и одномандатный система бар, тажрыйбасы бар, болгон Кыргызстанда. Жана партиялык пропорционалдык системанын плюс-минустерин айтылган. Эми мен ойлойм, баш мыйзамдын жаңы редакциясында мурункусунда президент андай мыйзам чыгаруу, да, мыйзам демилгеси укугу жок болчу. Азыркы конституцияда, баш мыйзамыбызда ушул президент өзүнүн укугу менен пайдаланып азыр сунушталган мыйзам долбоордо аралаш система демек сиздер ушул 2 мыйзамды карап чыктыңыздар да, негизинен 2 долбоорду, ошонун ичинен жок, долбоор эмес, системаларды. Да, система. Кайсы мамлекеттерде бар, плюс-минустарын бүт. Мыйзам долбоор вообще группада каралган жок. Ал уже президенттин демилгеси менен келген мыйзам долбоору. Андан ушул мисалы бүгүн абдан кечээ 2 күндөн бери катуу талаштар болуп атпайбы? Анан эмне үчүн ушундай катуу талкуу болуп атат сиздердин сунушка, сиздердин ушу тандоого да? Комиссиянын тандоосуна, жумушчу топтун, Жок, жумушчу топ 2 вариант берилген. Биз бир топ жумушчу топтун мүчөлөрү биз ушул пропорционалдык системаны колдогонбуз. Ал эми айрым жумушчу топтун мүчөлөрү өзүнүн да пикирин беришкен. Ошон үчүн президентке мындай 2 вариант берилген. Мен ойлойм, бул биз ар ким өзүнө ылайыктап тандабаш керек системаны. Биз ошо Кыргызстандын өнүгүүсүнө, келечегине системаны тандаш керекпиз. Система, мыйзам долбоору, азыр өткөн мыйзам долбоордун ичинде көп
риск деп коебуз, угрозалар бар, Тобокелчиликтер. мындай тобокелчиликтер бар. Ошону мына 2 күндө эмес, мына өткөндө комитеттин да отурумунда, биздин комитеттин отурумунда да кенен талкуу болду. Биз ушул бүгүнкү талкууда дагы өзүбүздүн пикирлерибизди айтып атабыз. Биз ушул Кыргызстан үчүн мындай өнүгүшүнө ар бир шайлоодон кийин биз 4-5 инкылапты уже эмете албайбыз, көтөрө албайбыз. Ошон үчүн кийинки шайлоо 7-чи чакырылышта мындай стабилдүү система иштеш керек, стабилдүү системаны тандаш керекпиз. Эмил мырза, ошондой болсо да парламентте ошо президенттин атынан келип түшкөн мыйзам долбоору абдан бүгүн эмес 2 күндөн бери Айнур айым айтып аткандай бир топ болду 30-июнда келип түшсө, ошондон бери эле парламенттин ички депутаттар, комитет бар, талкуулап атышат, эксперттер карап атышат дегендей. Эмне үчүн ушундай бир өтө кызуу талкуу жаратып, эмне үчүн мындай көбүрөөк жактырбаган маанай болуп, анан тобокелчиликтер жөнүндө көп айтылды? Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Ооба, мына палатада бүгүн 2-чи күн катуу талкууланды. Негизги карама-каршылыктар, негизги биздин депутаттардын ойлору көпчүлүк. Бул президент демилдеген мыйзам аралаш системада. Бул өтө чийки, биринчиден. Экинчиден, көп нерсе эске алган эмес. Мисалы, 35 андамандатный, 55 партийный система деп атат. 35 андамандатныйда бул гендерлик теңдик эске алынган эмес. Биринчиден, бул жерде эч кандай аял шайлана албайт. Эч кандай жаш балдары, жаш уул кыздар шайлана албайт. Андан кийин билим, мурунку шайлоолордо мындай талап бар эле, жогорку билимдүү деген. Бул жерде жогорку билимдүү деген дагы сөз жазылган эмес. Каалагандар көчөдө жүргөндөр эле шайлана берсе болот. Бул биринчи. Экинчи, эң талаш нерсеси бул 35 мандатныйды 35 ошол бир округтан бир шайлоочуга 100 миңден 115 миңге чейин биз шайлоочуну бөлөбүз деп атат. Округтан 115 миң. Андай болсо бизде Кыргызстанда билесиз, ушуга чейин да 9 тоородо, чаткалда депутаттар жок. Ал жерде шайлоочу болгону 20 миң, 30 миңге чейин да. Эгерде ошондо 20 миң, 30 миң болсо, анда 115 болсо сөз булар башка чоң желе менен кошулат дагы. Албетте бизде Кыргызстанда кыргыздардын менталитетин эске алган эмес. Биз буга чейин, ушуга чейин 2015 жылы билесиз, шайлоонун артынан Акаевдин бийлиги кеткен. 2020 жылы да шайлоонун артынан Жээнбеков да мөөнөтүнүн аягына чыккан жок. Ушул чыр-чатакка бул сөз алып келет. Себеби баягы бизде урууга бөлүнөт. Бизде өз туугандары, анан баягы эле өздүгүн шайлайт дагы, анан 20-30 миң, 40 миң шайлоочу бар райондордон анда-мында чыкпайт. Бул деген өзүнүн өкүлү болбойт, сөз нааразычылык болот. Анткени мен ошол эксперттик топтун жетекчиси, Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Шайлдабеков айтып атпайбы, бул элдин талабы. Туура, мен анын эл талабын дегенге мен кошулам. Эл дагы партиялык шайлоодон тажап бүттү. Элдер буга чейин шайлоогондо списокто көрөт бир фамилия, анан шайлоо бүткөндөн кийин башка фамилия болуп калат. Бул буга чейин ошо биздин буга чейинки биздин пропорционалдык шайлоонун системанын туура эместиги. Бизге буга чейин да бир мыйзам бар. Айнур Точинина жакшы билет. Бизде буга чейин биринчи окууда өткөн. Жакшы, биз ал мыйзамга азыр кайрылабыз. Кечиресиз, мен азыр Айнур айымга суроо берейин деп атам да. Мисалы үчүн айрым депутаттар бүгүн балким сизге Айнур айым, 2 Айнур отурасыздар, бириңиздер Айнуру. Ошол айрым депутаттар демократияга басым жасалып калды бул долбоор аркылуу деп айтып чыгышпады. Ошо партиялык система аркылуу шайлоодон баш тартуу өзү кандай жаманбы, жакшыбы, баары бир ушул демократиялык өнүгүү жолунан артка кайтууга, бир диктатураны чыңдоого жол ачпайбы? Негизи ушул бүгүнкү жагдайга алып келген октябрда 20-жылдагы жагдайды карасак, негизи бул системанын күнөөсү эмес. Бул административдик ресурс менен добуш сатып алуунун эң ушул кесепети болуп атпайбы? Ошого карабастан мына президент дагы, депутаттар дагы, ошол жумушчу топ ушул системаны да күнөө издеп атышат да. Негизи мына азыркы биздин шайлоо мыйзам эң прогрессивдүү, Борбор Азияда эмес, жалаң эле постсоветский мамлекеттерде эң прогрессивдүү деп эсептелет.
биз буга 10 жыл, мисалы үчүн мен өзүм 10 жыл эмемди тажрыйбамды кошком. Анан депутаттар келип ушул 10 күндүн ичинде ушул мыйзамды кантип кабыл алат? Бүгүнкү ушул отурумда депутаттардын эмелери мындай карма каршы айткандары ошол мындай неестественный процесс болуп атат да. Келип президент ошол мындай мыйзамды түшүрдү дагы, анан кийин эми түздөн түз мажбурлаган жок, бирок эми азыркы убакта президент баш болуп бүт баарына жооп берет да. Анан кийин негизи депутаттар кабыл алып бериш керек эле. А бирок бүгүн депутаттар өзүнүн кызыкчылыгын өзүнүн мыйзамына көрсөтүштү. Бул эмнени көрсөтөт? Демек бизде демократиянын түбү дагы эле мындай балта чабыла элек деп айтсак болот. Ошол мыйзамга бүгүн тим эле арстандай болуп күрөшүштү го. Мейли, ушундай эле болсун. Негизи жогорку кеңештин өзүнүн функциясы ушундай эле. Өздөрүнө мыйзам жарашу өздөрү иштеп чыгыш керек эле. А бул жактан президент сунуш кылып атат. Сунушту кандай кылып атат? Ушул жумушчу топ 2 айдын ичинде системаларды карап, эксперттер ушул проектти жазып койду дагы, анан кийин мына сунуш кылганын борбор шайлоо комиссиянын төрайымы сунуш кылып атат. Бүт президенттин демилгесинин мындай лавралары төрайымга түштү да. Бүгүн жогорку кеңеште ушуну карап мен дагы өзүм жүрөгүм ооруду чын эле. Бирок ошол эле убакта мына азыр жогорку кеңеште бир Алтынбек мырзанын долбоору бар. А бүгүн башка концепцияны алып бергиле дейт. Ал концепция уже кабыл алынган да. Туурабы? Ошол концепцияны эми акырына чейин жеткизиш керек. А негизи мындай ирети менен келсе, бул жогорку кеңеш уже өзүнүн соңуна чыкты. Булар бүт баары өздөрүнүн эмесине барыш керек азыр. Каникулдан чыгып эле ошо менен тараш керек. Шайлоо процесси ошол боло турган мыйзам менен өтүп, кийин жаңы парламент келип, өздөрүнө каалаган системаны тандап алышат. Мына сиз айтып атпайсызбы, партийный система өзүн актаган жок. А партийный системада ар бир регионалдуу активисттер бар, акчалуулар бар, сулуулар дагы бар, мындай активисттер дагы бар, ЛОВЗ бар, аялдар бар, бүт баары эсептелген да. Жок, ошону четке кагып, азыр эки болбогон. Мисалы үчүн мен ошол эки системаны тең тандабайм. Анткени экөөндө тең кемчиликтер бар. Айнур айым, ушул сиз жана пропорционалдык системаны колдодум деп атпайсызбы, эксперттик топту, Андан мисалы ушундай бүгүнкү маанайга караганда депутаттардын көпчүлүгү бул долбоорго каршы болуп атышат да. Дээрлик эми ал добуш берүүнүн жыйынтыгы кандай болорун биз билбейбиз. Ар кандай чыгат адатта. Анан ушуга жеткирбей бир чийки кылбай бышырганга, анан үстүнө сиз каалагандай мисалы үчүн пропорционалдык системаны колдогон же болбосо мурдагы системаны сактап калган бир добуштар көпчүлүк түзө албай калдыбы? Эмне үчүн ушул аралаш системага келди да, ушул чийки бойдон келди долбоор? Эгерде бүгүнкү депутаттардын маанайына караганда. Мен өзүм пикиримди айтып коеюн. Биринчиден, чындыгында коомдо кандайдыр бир көп ушу партиялык системага көп сын айтылды. Ошон үчүн мен оюмда президент ошол жарымда какой-то бир бөлүгүн ушул өкүлчүлүк функцияны күчөтөм деп айрым чындыгында мага мисалы үчүн ушу 5-чакырылышта 6-чакырылышта көп звоноктор келишти. Мына биздин райондун, биздин айылдын, биздин аймактын кулуну жок, өкүлү жок. Сиз келип биздин маселебизди чечип бериңиз депчи. Чындыгында андай эмелер болду. Мен барганда эмесин кандай көйгөйлөрдү көрсөмчү, көбү ушу жергиликтүү кеңештин депутаттары чече турган маселелер экен. Анча-мынча бир эки маселе ушу жогорку кеңештин депутаты чече турган, баягы жогорку кеңештин деңгээлде чече турган маселелерди. Балким президент ошол тарапты да ойлоп,
ошол 90 мандаттын ичинде 35 мандатты ошол одномандатный округтан да бөлүп, ошондо ар бир округ мына мен депутатым деп Иванов Сидоровду көрсөтүп коет эле. Ал эми бирок бул система болгондо 4-чү чакырылыш, жогорку кеңештин 4-чү чакырылышы бул ошо так ошол одномандатный система менен келген депутаттардын ичинде бир да эми парламент жогорку кеңештин эң биринчи функция бул өкүлчүлүк функция. Хоть любой функцияны азайтса болот эме баш мыйзамды аркылуу, бирок өкүлчүлүк функцияны эч ким өзгөртө албайт. Эң самый главный функция ошол. Ошон үчүн парламентте жогорку кеңеште ошол баягы одномандатный округ менен келген 3-чү чакырылышта бир да депутат айым жок. 53% айымдар жок, өкүлү жок, жаштар жок, бүт капчыктуу жигиттер келип калган. Анан кийин аябай сот менен бири менен соттошуп жатып калышты. Андан кийин дагы бир ушул мыйзам долбоордо мынтип сунуштап атышат. Мисалы үчүн вакансия болсо, одномандатник бир өкмөткө кетсе же дагы бир эметсе, ошол вакантный мандатка дагы шайлоо. Биз шайлоонун ичинде жүрө берет экенбиз. Анткени ошо 4-чү чакырылышта куту ошондой болгон. Сот иштер менен шайлоого эметип калды. Эми биздин бюджетибиз ага мүмкүнчүлүк бербейт. Бул бир. Партийный системандагы эми партийный система качан? Бир 10 жыл болду. Минустары бар. Чындыгында партиялардын ичинде баягы тилекке каршы вождизм деген бир адамга байланышып калган, партиянын тизмесин түзгөндө бир эле адам чечип коет. Анан кийин дагы бир внутрипартийная коррупция мындай пайда болуп калды айрым партияда. Кемчиликтери бар. Бирок биз ошол эки системадан эң мындай мыкты, туруктуу системаны иштеп чыгайлык деп атпайбызбы? Ушул туруктуу система азыр деп ойлоп атасызбы, ушул система деп сунушталган? Жок, биз ушул эми бул маселе боюнча дагы мен ойлойм, жогорку кеңеште дагы талкуу болот. Мына жогорку кеңештин регламентте дагы жазылган. Мурда айтылып кетти, биздин коллегабыз Сулайманов Алтынбектин дагы бир мыйзамы өткөн. Ал биринчи окууда биз концепциясын колдоп бергенбиз. Азыркы мыйзам, мына мен бүгүн мынтип сунуштадым, мисалы үчүн депутаттарга келгиле, азыр концепцияны колдоп берели биринчи окууда. Анан кийин өзү регламентте дагы альтернативный варианты, законопроекты деген түшүнүк бар. Мисалы үчүн мурда да ошондой болгон. Эки мисалы үчүн мыйзам түшсө, бир эле маселе боюнча альтернативдүү ар тараптан да, мисалы өкмөттөн да же депутаттардан ошону биринчи окуудан өткөзгөндөн кийин ушул аянчыда комитеттин профильный комитетте аны бириктирип да караганга мүмкүнчүлүк болот деген мен ошону сунушту бердим. Мисалы үчүн ушул кайрылышы мүмкүнбү? Сиз да жана сөз кылдыңыз, ушул бул Алтынбек Сулайманов жетектеген топ, ал жалгыз эмес да, ошол топ бир округ аркылуу ачык тизме менен шайлоо деп атпайбы, преференциалдык деп, ошол система эмне үчүн биринчиден ушул долбоор эмне үчүн президент колдогон жок, каалаган жок ошол системаны? Экинчиден, эгерде жанагындай болуп бул мыйзамда каалоочулар көпчүлүк каалабаганда көпчүлүк түзүп калса, ошол мыйзамга кайра парламент кайтып келиши мүмкүнбү? Биринчиден, президенттин дагы тегерегинде 3-4 топ иштеп атат. Ал кишиге да кеңеш берет. Экинчиден, президент билесиз, шайлоонун алдына элге айткан сөзү бар. Анда мандатный депутат шайланыш керек деген. Мүмкүн ошол сөзүн кармап атат. Бирок кырдаал, убакыт ойду өзгөртөт. Азыр мына президент шайлангандан бери 6 ай болоюн деп калды. Келечекте кырдаал алдын ала караганда ал да ойдун өзгөртөт деп ойлойм мен. Алтынбек Сулаймановдун мыйзамын биринчи окуудан концепциясын алып бергенбиз. Бирок экинчи окуу келген жок. Эмне себеп билем, келген жок. Алтынбек Сулайманов эксперттик топко мүчө болуп кирди да. Буга чейин Сулайманов бизге келген ушул талкууда, сиздер отурган жерде отурганда президентке жолуктум, президенттен мындай колдоо алдым деген маанайды берди эле да, бир пикирди. Бирок кандайдыр себептер менен экинчи окууга келген жок. Бүгүнкү 2 күнү талкууда мына президенттин өкүлү болуп келген Боршаком жетекчиси Нуржан Шайлдабекова түшүндү, бул азыркы иштелген долбоор парламенттин колдоо таппайт. Себеби көпчүлүктүн ою, биз баарыбыз айттык, бул азыркы кабыл алган мыйзам, биз кабыл алып койсок арты жаман иш менен бүтөт. Ошондуктан биз бүгүн муну жогорку кеңештен биз өзүбүз мындай танемпис алып сүйлөштүк. Келеле анда президент менен чогуу бир келишимге келели.
себеби убакыттар эгерде октябрдын аягында шайлоо өткөзүш үчүн биз июлда кабыл алып бериш керек. Шайлоо мыйзам долбооруна бүгүн добуш берилиш керек беле? Мыйзам долбооруна добуш бериш керек эле, бирок ага жетпей калды. Убакыт жетишпей калды. Ал кийинки жумага жылып кетти. Ошондуктан биз бир кеңешме рабочий группа түзүп туруп, биз өзүбүздүн вариантты жогорку кеңештин биз президентке айтабыз. Мына биздин вариант деп. Анан менимче бир ортолуктан бир вариантты биз иштеп чыгып, ошол мыйзамды биз тез арасынан кабыл алып бериш керек. Себеби азыр эми туура эмес сөздөр кетип атат. Депутаттар кеткиси келбей эле атайын созулуп атат деп. Жок, андай эмес. Биз керек болсо эртең таркап кетебиз. Биз мыйзам кабыл алып, биз мыйзам таркап кетсек, андан мыйзам калып, анда хаос болот анда. Биз мыйзам кабыл алып берип, анан кийин мөөнөттүү келгенде шайлоого барганга биз ошого жол түзүп, баарын оңдоп кетиш керек. Мен Эмил мырза менен макул эмесмин. Анткени мына любой система, шайлоо системасы абдан татаал. Аны ушул шашылыш түрдө 10 күндө кабыл алганга эч мындай мүмкүнчүлүк жок. Эл менен талкуу, эл менен эсептешип, ушул системаны жогорку кеңешке убакыты жок, азыркы жогорку кеңешке. Демек, булар азыр жөн эле убакытты тартып атат. Анткени Алтынбек мырзанын демилгеси деле президент мисалы үчүн өтө колдобойт. Анткени анын бир кемчилиги бар. Баягы өкүлчүлүк регионалдык алар эч мындай жооп бербейт да. Сөзсүз президент ага макул болбойт, айтат жок. Анан кийин колдорун бурап ушул мыйзам ким алып келди? Мыйзамды президент алып келди. Эртерээк алып келсе боло беле? Эмнеге такап атат июлдун аягына? Ошол да, ошон үчүн силердин мөөнөтүңөр бүткөндөн кийин барып эс алып, ар кимиңер шайлоого даярданышыңар керек. Жаңы парламент келип, ошол системаны так карап, канчалык кечирип койсуз. Мына бул баш алман бүт баары ошол баш мыйзамдан чыгып атпайбы? Баш мыйзамды так көрсөтүлгөн жок, кайсы системаны кабыл алыш керек. Бир эле бир энесинде жазылып калган. Кийин депутаттар келип парламентке келгенде эмеге бөлүнөт, фракцияларга жана депутаттык группаларга деп. Бирок аякта бир норма бар. Могут бириккенге мүмкүнчүлүгү бар. Бирикпесе ушундай эле саясий партиялар менен өкүлдүгү менен мисалы азыр парламент чын эле ошо президенттин өкүлү Шайлдабекова өзү дагы тез кабыл алып бергиле, убакыт тартып атат. Октябрда шайлоо өтүш керек деп атат. Эгер кабыл алынбай калса, баш тартса, анда жарым жылдан кийин бул мыйзамга кайра кайтып келиш керек болот. Туура. Бул проблема болуп аткан, бул добуш сатып алуу менен административдик ресурс болуп аткан. Буга көз салбай кече мына кодексте карап атканда, ошонун ичинде административный ресурс менен добуш сатып алуу эң эле төмөн болуп калды булардын. Айнура, сиз кандай деп ойлойсуз? Ошол саясий процесске кандай таасир этиши мүмкүн? Чын эле ошол кабыл албай калуу ыктымалдыгы барбы? Эгер андай болсо, мындан ары кандай саясий процесс кандай уланышы мүмкүн? Парламент эмне кылышы керек болот? Мен жогорку кеңештеги көпчүлүк депутат коллегаларымдын позициясы, биз азыр боло турган, күздө боло турган шайлоого так мыйзам долбоордун мыйзам менен эрежелерин тактап алыш керекпиз, туурабы? Азыр проблема эмнеде? Мисалы үчүн азыр президенттин келген мыйзам долбоору жакшы жактары бар. Мисалы үчүн 55 пропорционалдык система боюнча сонун представительский функцияны бекем кармай турган сунуштары бар. Мисалы үчүн женский квоталар күчөтүлгөн, уже 3-чү позицияда аялдарга берилген. Анан кийин жаштарды тоже бир бекем азыркы действующий мыйзамда у них такая плавающая норма, да. Азыр баягы президенттен келген дагы так жазылган, жаштарга так твердая квота жазылган. Анан кийин баягы ЛОВС, башка улуттардын өкүлчүлүгү, жакшы нерселери бар. Ошону дагы ошол жерден алып, анан кийин баягы Сулаймановдун биринчи окуудан менин мыйзамды, эки мыйзамдын жакшы жактарын алып, мына күзгө октябрь болобу же ноябрга шайлоо өткөзсө болот. Мына булар иштебейт да, бул функциялар Алтынбектин. Айнурайым, президенттин өзүнүн сайты бар. Президент азыр мыйзам демилген укугу бар. Алар бир ай турду. Сиз окудуңузбу ошол мыйзамды? Туура окугам. Окудуңуз. Коомчулуктан сунуш түштүбү? Биз коомчулук талкууну өткөзбөдүкпү мына. Ошол сунушуңуз эске алындыбы? Жок.
анткени уже проект боюнча келди да, биз проектти уже талкууландык. Мындай биринчи системаны, эки системаны сунуш кылганда коомдук талкуу жүргүзүлгөн. Айнур айым, бүгүнкү парламент, кечээден берки парламент депутаттардын маанайына караганда ушу Алтынбек Сулаймановдун мыйзамын жылдыруу маанайы бар да, аракети бар да, ошондой болуп жатат да. Сиз кандай карайсыз ушул преференциалдык эми ушул системанын киришине? Эгерде мисалы үчүн мындай баарын кандай десем бүт группаларды эмесин удовлетворить этем десе, анда ушул Алтынбектин мыйзамын алып эле, бирок ошол жакта же аялдар ошол квотасы эле каралып калат, калган квоталар каралбайт. Этникалык наоборот перекос болуп калат. Парламентте мисалы үчүн ар бир партиянын мүчөлөрү болсо, мисалы үчүн бир улуттун, көп улуттун өкүлдөрү көп болуп калат. Эгерде ошону карабаса, өкүлчүлүктү карабаса, регионалдуу системаны карабаса, анда ошол системаны кабыл алып эле шайлоого бара берсин. Жакпаса кийин өздөрү кандай бир башка долбоор менен оңдоп алышат. Бирок чечимди ушу же алыш керек, же бүтүрүш керек. Анткени бул жогорку кеңеш өзүнүн функциясын бүтүрдү. Көрүп атпайсыңарбы? Даже өз долбоорунун мыйзамын эч эмесин актай албай атышат. Ошон үчүн же бир чечимге келиш керек, же ушул айда процедураларды сактап кабыл алам десе, анда сразу бир долбоор мыйзамды четке кагыш керек. Экинчи долбоорго баары тең лидер фракциясы отуруп бир чечимге чыгыш керек. Ушуну колдойбуз. Бир чечим деген кандай? Бир чечим, мисалы үчүн, эгерде бүгүнкү долбоорго көбү макул болгон эмес, бүт баары жалаң эле лидер эмес, каршы депутаттар көп. Демек Алтынбек мырзанын долбоору бар. Ошону отургузуп алып приоритет коюш керек. Макул, биз анда ушул өкүлчүлүккө көз жумабыз, карабайбыз аны, бүт мисалы үчүн республика боюнча бөлбөйбүз өкүлчүлүктү. Жакшы. Президент менен жолугушуу болот деп атасыздар, депутаттарды. Анан ушу президентти чакыртып алуу ыктымалдыгы барбы? Же добушка коюлабы? Мындан аркы процедура кандай болот ушундай кырдаалда? Айнур айым. Азыр биринчи Сулаймановдун мыйзам долбоору биринчи окуудан өтүп, экинчи окууга даярдыкта. Ал мыйзам долбоорго дагы биз сунуш киргизебиз деп даярдадык. Ал жерде баягы преференциальное голосование болгондо дагы кемчилиги бар, мисалы үчүн да. Мисалы үчүн өкүлчүлүк функция аялдарды биз дагы сунуштаганбыз. Баягы распределение мандаттарды бөлүү болгондо ошо квотаны киргизип, ачык тизмеде мандаттарды бөлүп атканда сөзсүз баягы үчүнчү позицияда мандат аял кишиге бериш керек деген резерв катары коюш керек. Мына жергиликтүү кеңештерге ошондой механизм менен өткөн. Биз азыр сунуштайбыз ушу Сулаймановдун мыйзамына ошондой сунуш, баягы аялдарды киргизгенде. Анткени чындыгында баягы единый округ болгондо, эми бул Сулаймановдун мыйзамында единый округ, бир округда мисалы үчүн аял кишилердин, аялдардын талапкер айымдар өзүн баягы капчыктуу жигиттер менен өзүн шайлоо кампаниясын жүргүзө албайт, анткени ага чоң акча керек. Ошону даярдап атабыз. Анан кийин президенттин мыйзам долбоорунда дагы мен айтып кетейин, жакшы нерселер бар, жакшы ченемдер бар. Ал бүгүн еще талкууда, мындай в процессе обсуждения деп турат. Мен ойлойм, дагы ушул биз бир чечимге келебиз деп ишенип турам. Ошон үчүн айрым мондай бир сөз депутаттар бир кандайдыр бир искусственное затягивание деген сөз болбош керек. Биз дагы ушул октябрь, максимумда ноябрга шайлоону болуш керек. Мен толтура коеюнбу? Бизде азыр эки вариант калды. Же жалаң 90 адам мандат барыш керек, же преференциалдуу барыш керек. Экөөндө тең кемчилик бар. Аралаш өтпөйт. Бүгүнкү маанай көрдүңүздөр, аралаш эсимде болбойт. Биз ошон үчүн кичине добуш берүүгө барабы аралаш, же орто жолдон кайтабы кайра? Мындайда регламент боюнча добуш берүүгө барганда биз артка кайтып койсок, анда 6 ай артка кетип калат. Анда кайра 1 ай коюп обсуждение, кайра келсе 2 ай, анан кийин сизде жаман көрсө биздер анан кийин булар кетпей атат, созулуп атат. Башкача айтканда, кырдаалды тездетиш үчүн, тез 2 жак тарап туруп, келип туруп бир келишимге келиш керек.
эки вариант: же 90 адам алынат, же анда жана профессионалды ошол экөөнүн бирөө тандашат. Бирок мен өзүм оюм профессионалдыкты колдойм, бирок туура эмес. Мүчүлүштүү бар 60%, ал бир округ, туура өкүлчүлүк жок болот. Мисалы ошол эле Баткенден шайлайт бир кишини, Көлдөн шайлайт. Экөөтөн келет: мен сени шайлагам, мен карап кой проблемам деп. Депутат жетишпейт эки атадан. Ошон үчүн ошону биз убакыт бар. Бизде бышып калды. Бул жерде кичине эле талаш бар да. Ошону Дагы бир чоң талаш айтайынбы, иштесе болот да. Мисалы Убакыт бар үчүн ошондо. сиз ошол преференциалдуу системадан добушту көп алып алып, сиздин партияңыз өтпөй калса, сиздин акчаңыз курап кетет, дагы өзүңүз нааразы болосуз, ошол чыр-чатак чыгат. Дагы бир мүчүлүк. Ошону кичине доработка бар да, иштесе болот. Өкүлчүлүк жок болгон ал жерде, андан кийин жана сиз айткан эки маселе бар. Ошону чечсе болот. Эгерде ошол пропорционалдык закрытыми списками энд нет, кайра эле аны ушул что, Жок, анда эски система албайбы, биз преференциалды айтып Мына атабыз. дагы бир эмени айтып коеюн. Преференциалдык. Айнуру Тойчиевнанын демилгеси бар. Саясий партияларды 3-чү кароодо калып калды ошону. Ошол эрежени, көп нерсени шайлоого чейин иреттейт, партияны жөнгө салышат. Ошону кабыл алып эле эски система менен кете бергиле. Анткени ошол өкүлчүлүк бар, лобстер бар, аялдар бар, бүт баары бар. Бирок добушту сатып албагыла, административдик ресурсту кылбагыла, дагы отургула бапайып 90 адам болуп. пропорционалдык системага кайтып келүү ыктымалдыгы барбы? Жок. Же улантуу ыктымалдыгы барбы? Жок, муну эл көтөрбөйт. Жанагы 2020-дагы 2020-да шайлоо ушунун айынан кетти. Элдер көпчүлүгү кайра аз анда мандат деп атышат. Биз каалаган депутат шайлай берет экенбиз, биз партияны шайлайбыз деп. Партиянын списогунда ал жерде ар кандай адам бар экен, биз каалаган депутат болбойт экен деп. Ошон үчүн эң эле жолу мындай чыгат жол. Преференциалдык фамилияга бир округ бөлүп коюш керек. Каалаган өзүнүн округунан, районунан өзү каалаган адамды Эмил мырза, тандап алыш керек. сиз преференциалдуу системанын дагы бир минусун билбейсиз. Бүт капчыктар баары келип калышат ошол вакытта. Ушундай Жанар Акаев жаштар болбой калат. Ким акчалуу адамдар деле Рахмат, кайра шайлашат. Айнур айым, ушул мисалы Айнур айым, сиз кандай деп ойлоп атасыз? Эмил мырза, сиз кандай деп ойлоп атасыз? Азыр кандай тобокелчиликтерди эске алыш керек парламент? Мурдагыдай сиз эми бир жолку депутат эмессиз, канча 2-3 жолку чакырылыштын депутатысыз өзүңүз. Анан ушул туруксуз абал буга чейин биз бир жолу кайталанып келаткан анан инкылаптарды шарттабаш үчүн президент, парламент кандай аракеттерди көрүш керек? Сиз эки жакты тең байкап турасыз азыр. Азыр парламент шайлоо системасын туруктуу, Кыргызстанда саясий туруктуулукка алып келе турган системаны тандаш керекпиз. Мына азыр ушул студияда эки депутат, эки көз карашыбыз бөлөк болуп атпайбы? Ошон үчүн сөзсүз биз баягы кандай десем, талкууну дагы жүргүзөбүз. Мына бүгүнкү чечимибизге ошого мындай бир чечимге келе турган чечимди алдык. Эми кечирим сурайм. Бирок ошондо бизди мурунку сиз айткан мурунку биздин шайлоодо да каталарды эске алыш керекпиз. Айнур айым, президент жөнүндө, президент албетте өкүлү жок, биз парламенттен бирок позицияларын уктук. Президент азыр эми президенттик башкаруудабыз деп жана сиз дагы айтып атпайсызбы? Ушул президент парламент менен келише алабы? Бул эми кандайдыр бир деңгээлде бир талаш жараткан жагдай болуп калды да. Анан же мындай преференциалдык же башка долбоордун кабыл алынышына президент жол бербей да коюшу мүмкүнбү? Президентте кызыкчылык барбы кандайдыр бир? Менин оюмча депутаттар кыйкырып эле ошол системаны колдойт. Вот барып азыр баары бир сүйлөшө албайт. Баары бир эле баягы мурун парламенттик системада президент менен макул болгон, азыр эмне сиз ойлойсузбу, президенттик система менен президент менен макул болбойбу? Айтат да, мен убада бергем, туурабы? Мени колдоп койгула. Мейли эми ушул система менен жашап көрөлү, болбосо кийин дагы кабыл аласыңар. Эгерде азыр өздөрүнүн ушундай жумшактыгын көрсөтүп койсо өздөрүнүн мыйзамына, анда демек парламенттин кереги деле жок, анткени нотариус эле болуп калат.
ошол системаны жарым жыл мурда алып ошо президент шайлаган убакыт эле баары тең күрөшүш керек эле, болбосо күтүп отурушту качан бир президент мыйзам алып келет. Президент өзү жазган жок, эксперттер ушул, аларда деле күнөө жок, аларга команда түштү смешанный системаны кылгыла деп, ошондо деле баарын иреттеп пепестеп кылып коюшту, бүгүн кабыл алышпай жок. Ошон үчүн карма каршы азыр убакыт аз болор менен бирге эле булар кабыл алынбайт, эптеп кабыл алса дагы президенттин сиз кандай сунуш бересиз? Мен оюмча азыр преференциалдуу системаны эң жок дегенде ошону кабыл алыш керек. иштетиш Эмиль мырза, Тез арада. А болбосо ушул азыркы мыйзам менен барып, Айнура Тойчиевна, сиздин политический партия мыйзамдарын долун кабыл алышып койсо, кийин жеңил болот. Кийин өтө эле жеңил болот. Саясий партиялар өнүгөт, саясий партиялар институт болот, жерлерде иштеп. А болбосо азыр эле баягы эле мына депутаттар чыгат дагы, кийин жакпаса аны жокко чыгат дагы шайлоодон башыбыз чыкпайт, чыр чатак, менин өкүлүм келген жок деп бир жеке мандаттуу система, бул провальная система, башынан эле айтып жүргөнбүз. Эмиль мырза, сиз кандай деп ойлойсуз? Мисалы үчүн Айнура айым айтып аткандай, эгерде чын эле депутаттар бул бир жолу буга чейин деле кайталанган көрүнүш да, ушундай талаштар болуп атып эле анан башкача добуш берүүдө жыйынтык башкача болуп калган учурлар болот да. Эгер ошондой болсо жоопкерчилик кимдин мойнунда болот? Жумушчу топтун мойнундабы, парламенттин мойнундабы? Жоопкерчилик кимдин мойнунда? Президенттин мойнундабы? бул мыйзам президенттики, жоопкерчилик президент өзүндө болот. Эгерде президент келип ушул мыйзамды кабыл алып берели десе, биз жок дегенде биз айткан сунушту эске алалы дейбиз. Мисалы жана гендерлик, ошол анан жогорку билими жок, жанагы округтарга бөлгөндөр, бул жок дегенде ошол сунушту эске алса, бул кичине кийинки шайлоодо өтө чоң мүчүлүштүк келтирбегенге, мындай жол бербегенге кичине жол түзүлөт. Жакшы, анда рахмат сиздерге. Ушу менен талкуубузду жыйынтыктайлы. Буюрса бул талкуу дагы уланат окшойт. Урматтуу угарман, көрөрман, ошентип эксперттик топ иштеп чыгып, президенттин атынан сунушталган конституциялык долбоор кабыл алынса, парламентке келчү 90 депутаттын 35 бир мандаттуу округтан, 55 партиялык тизме менен пропорционалдык система аркылуу шайланышы керек болот. Бирок бул али чечиле элек. Кандай чечилет, муну мезгил көрсөтөт. Талкуубузду ушу менен жыйынтыктайбыз. Сиздер келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Бүгүн бизде конокто Жогорку Кеңештин депутаттары Айнура Алтыбаева, Эмиль Токтошев жана Жарандык платформа уюмунун жетекчиси Айнура Ысыкбекова болду. Чоң рахмат сиздер көңүл бурганыңыздарга. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып бардым. Аман болуңуздар.